Убакыт жок бизде азыр. Тез кылып мындай чечкиндик адамдарга барышыбыз керек да. Азыр эми антип отурсак болбойт. Службаларды чогултуп, сүйлөшүп туруп, сунушту бергиле дагы ишти баштайлы батыракчы. Қолыңдан келеді сен. Рахмат. Кешенеңде жылжың бар баласы. Рахмат. Рахмат. Қара ниеттік жоқ. Бул илгери Жайма базар деп ушул жерге келчү да студент убакыт илгери баягы жерде. Буга эми бузулганына канча болду? Бир 6 айдан өттүк по-моему, 6 ай 7 ай болду да эми. Ооба, картамен көрөлүн да. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Азыр биз мына мосттун үстүнөн түшүп келатабыз. Кайсыда келатабыз? Мына мост бар, мына мост. Мосттун үстүнөн мына ушу баш. Азыр эми баштагы Google карта бүгүнкү күндө жайык бар. Ушудан баштап мына 3 карта биригип кетет. Экинчиси мына болуп, мында кетет. Мына жерде жана Акбура деген милициякана бар, билесиздер да. Билем. Мына ушу Акбура милициякананын офистери. Андан кийин дагы барат дагы кийинки жанакы мостко. Башта биз Тоок базарда туруп атабыз го. Ооба, илгерки Тоок базар. Ошол жерге чейин барат. Жалпысынан 377 бүгүнкү күндө мамлекеттик жеке менчикте госакты бар ушул жерде. Эң кичинекейи бир 20 метр, 30 метр квадраттан башталса, чоңу 15-20 сотукка чейин барат. Муниципалдык мен жазып алдым азыр 13 госакты бар. Госакты бүгүнкү күндө эми жанагы курулуштардын баары топланып жок болду. Госактар бүгүнкү күндө катталып турат бизде. Жок, бул жерде эми Жайма базар бузулду мына. 7 ай мурун бузулду. 7 айдан бери монтип жатат азыр. Эми бул жака план эмне болчу өзү? Эмне кылабыз деген? Бул жерде азыр так бизге конкретно мындай болот деген тапшырма берилек болчу. 1-2 парк болот деп айтылган. Биринчи парктын эскизин дайындаганбыз. Анын негизинен биздин сунуш катары, архитектор катары башка чет өлкөлөрдө деле баягы высотный зданиянын баары жана ГЧП программасынын аркасында кетет да. Бул жерде жана айтып атпайсызбы, 13 госак жана башка субъекттер бар деп, ошолор менен долевой бир договор түзүп туруп, эмелерге инвесторго берсек болот. Бул жерде баягы чернорабочийлар неме бүттү да. Кара жумуштун баары бүттү, бузулду, жер бош. Жана темир усталар тетиги аркы жакта, ылдый жакта. Эми план азыр эскиз долбоору жок азыр. Эскиз долбоор бул паркка бар. Биринчи баягы Бул жөн эле парк кылабыз дегенби? Курулуш башталып, неме болгончокту парк кылып эле туралы дегенбиз. Бак тигип эле. Жөн эле мындай. Анан госактардын үстүнө отургузуп, анан ошого жараша иштейли депчи. Азыр болсо комплексно бир эле неме кылып турупчу, конкурс кылып туруп ачык эле. Андай да кылсак болот да, кайсы жерге биз концепциясы мына неме менен мэрия менен түзүп туруп, тех задание кылып туруп, анан бир жакшы конкурс ГЧПнын алкагында дедиз да? болмок. Ооба, негизи өнүгүүгө ушундай шарт. Себеби жанагы боюнча азыр баягы элдер келип жалоба кылып атышпайбы? Бузуп тазалагандан кийин аларга берип салганда анда неме жок да, жыйынтык жок. Эле ошол чампалаган бир курулуштар түзөт, 2 этаж, 3 этаж. Буга чоң высоткага уже уруксат берүүчү убакыт келди ужечи. Сиз неме айтсаңыз, бул 50 метрден кийин могул жака неме салса болобу? Канча кабатка чейин бир неме салса түзүрөк. 50 метрден кийин уже проект застройки иштеп туруп, жакшы билесиз да. Андан кийин уже кабаттын көтөрүп, парковкасына жана расчетторун чыгарып иштей берсе болот. 50 метрди ондай благоустройство катары парковый зона жана променад, велодорожка кылып колдонсок болот. Азамат мырза, мындай да, акыркы оюңузду колдойм мен. Биринчиден, азыр бизге ушул Ош базар, мурдагы Жайма базар жатат деп мен уже мэр болуп келгениме бир күн өтпөй эле адамдар чыгып баштады. Мен үй салат элем, анан кафе курат элем депчи. Андай болбойт. Тойкана курат элем дегени бар. Ошентип телефон чалгандар бар. Аларды биз колдобошубуз керек. Мына Ошто мен түнкү саат кече 12-ге чейин кыдырып чыктым. Мисалы биздин шаар тургундары, шаарыбыздын меймандары, келген туристтер, бир мисалы дем алыш күнү деле шаардыктар бир бала чакасын ээрчитип басып жүрө турган жерлерибиз жок. Болгонунда Токтогул паркыбыз бар, алакандай болгон. Башка жетишсиз деби? Болгондо дагы жетишсиз. Ошондуктан муну ушу шаардын тургундарына менин оюмча бир жакшы азыркы долбоорду көрдүм. Жаман эмес, бирок биз буга кошумчалашыбыз керек. Мисалы ошол эле алыска барбайлы, мына Ташкентте жанагы Magic бар го, Magic баргансыңар да.
ошол Magic сыяктуу келип ар кандай аттракциондор, оюн зоок жайлары, шаардын тургундары дем алыш күнү бала чакасын ээрчитип келип ушул жерден тамактанып, биз бүт мындай ишкерлерди чакырышыбыз керек. Ошо Magic'тин ичинде карасаңыз, тимили KFC'ден баштап бардыгы бар. Ошон үчүн мен оюмда азушуга кылышыбыз керек. Сиз туура айттыңыз. Конкурс жаралап, биз ишкерлерди чакырышыбыз керек. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында. ГЧП менен курушубуз керек. Бул жерден биздин акчабызды кетирбей, биз ишкерлерге беришибиз керек. Туугандар, мындай мүмкүнчүлүк түзүп берели. Келгиле, коркпой деп. Азыр көпчүлүгү жана акча салгандан коркуп атышат да. Мен ушул мына массалык маалымат каражаттары турат, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын дедим эле. Ошко келип коркпой акча салыңыздар. Биз ГЧП кылып буларга мүмкүнчүлүктү түзүп берели. Ири компаниялар Бишкектеги ошол эле Казакстан, мына Туркиядагы жанагы эмелерди албаганда дагы, мына кошунабыз эле Ташкенттеги жана Magic мисалы. Ичине кирсең баары бар. Балдар мындай киргенден чыккысы келбейт. Бир чети бул мэрияга акча түшөт. Шаарыбыздын инфраструктурасы, келген меймандар, ошко келгендер дагы эми бала чакасын ээрчитип бир мындай бир заманбап бир жерде жүрүш керек да, мындай көрсөтүш керек да шаардычы. Ошондуктан азыр ушул жерге биз ишкерлерди чакыралы. Келгиле, кургула ушул жерде берели, мүмкүнчүлүк түзүп берели, конкурс кылалы. Ким жакшы долбоор сунуштаса, ушуну эртелете эле баштайлы. Эми убакыты болгондой бул жер 7 ай жатыптыр эми, монтип. Азыр жөн койсок дагы 1 жыл жатат. Ошон үчүн конкурсту жарыялап туруп, муну ГЧП кылып эле ошо ким мыкты курам десе, ал бериш керек. Коркпой. Ошондо шаарга да жакшы, элге да жакшы, ишкерлерге да жакшы мындай. Келгиле, акчаңарды ошко салгылачы мына. Биз кепилдикпиз мына. Коркпой келип акчаңарды салгыла. Мэрия, күч органдары тескерисинче силерди куугунтукташтын ордуна жардам берет. Деп ошту ачышыбыз керек. Кечегинде кылган акча салбай, тескерисинче жана бузуп жана жолду кеңейткен, элге шарт түзгөн ал дагы жакшы. Биз аны такыр токтотпойбуз, аны улантабыз. Көп долбоорлорду шашылыш эле баштай берген болбойт. Же жанагы ачык аукциону жок, тендери жок, же болбосо проектси жок, эч нерсеси жок эле урду сокту кылып долбоорлорду баштаганыбыз болбойт. Биз мыйзам менен гана иштешибиз керек. Мыйзамдан чыкпашыбыз керек. Сиз айткандай ачык конкурс кылып, ана кимиңер курасыңар дейли. Эми ар кандай кылып атап койсок болот, мисалы. Family Park ош деп коебузбу? Иши үй бүлөлүк ушул жерде бир эс алуу болуш керек да келгенде. Убакыт жок биздечи азыр. Тез кылып мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек да. Азыр эми антип отурсак болбойт. Службаларды чогултуп, сүйлөшүп туруп сунушту бергиле дагы ишти баштайлы батыракчы.